Замирбек Базарбековго Ысык Көл облусунун ардактуу атуулу наамы тапшырылды. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун катышуусунда сот тутумундагы жүрүп жаткан реформа боюнча кеңешме болуп өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгар мукты өкүлчүлүгүндө уюштурулуп, ага президенттин ыйгар мукты өкүлү Эмилбек Абдыкадыров жана облустун сот бийлигинин өкүлдөрү катышты. Кеңешмеде мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздоого жана сот адилеттигинин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган кечиктирилгис өзгөртүүлөр жана өркүндөтүүлөр боюнча маселелер талкууланды. Замирбек Базарбеков сот адилеттигин жана мыйзамдуулуктун принциптерин сактоону камсыз кылуунун негизги элементи катары сот тутумун реформалоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Учурда сот тутумунда жүргүзүлүп жаткан реформанын алкагында иштин сапатына өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын айтты. Тагыраак айтканда, иштердин өз мөөнөттөрүндө каралышы, мыйзамдуу жана негиздүү чечимдердин чыгышы соттордун ачык айкындуулугуна басым жасады. Кеңешменин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгар мукты өкүлү Эмилбек Абдыкадыров, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун өз учурунда Ысык Көл облусунун райондук шаардык сотунун судьясы жана төрагасы болуп көп жылдар бою үздүрүлүп иштегендигин эске салып, ошол жылдары ал өзүн адилет, калыс жана кынтыксыз судья катары көрсөтө алгандыгын айтты. Ушул ардактуу наам эмне үчүн мен Замирбек Курамаевди ушул жерден сиздердин көзүңүздөрчө ушул наамды тапшырайын дедим. Себеби наам өтө бул бардыктуу сыйлоо, элдин берген баасы. Ушу сизге окшогон адамдарга берүү, ушундай наамды тапшыруу мен үчүн өтө чоң сыйлык. Адам кандай сыйлык албасын, кандай наам албасын, элдин астында жүзү жарык болуп, мына мен ушуга татыктуумун, мына деп чыгып алса, бул накта сыйлыктын, наамдын эң сыйлыктуусу деп ойлойм. Бирок сиздин сыйлыктарыңыз көп, мамлекеттик сыйлыктарыңыз да бар. Бирок мен ойлоймун, ушул Ысык Көл областынын ардактуу жараны деген наам сиз үчүн өтө бийик турат деп ойлойм. Бул Ысык Көл элинин берген сизге иштеген ишиңизге берген баасы. Мындан тышкары кеңешмеде Замирбек Базарбеков Ысык Көл облусунун сот системасын жакшыртууга дагы жакындан көмөк көрсөтүп, аймакта сот адилет үйүнүнүн ачылышы, сот имараттарынын оңдоп түзөлүшү үчүн терең ыраазычылык айтылды. Белгилей кетсек, Замирбек Базарбеков 1990-93 жылдары Ысык Көл облусунун Ак Суу райондук прокуратурасы жана Ысык Көл облустук прокуратурасында тергөөчү жана улук тергөөчү болуп иштеген. 1997-2005 жылдары Ак Суу райондук соту жана Каракол шаардык сотунда судья жана төраганын орун басары болуп эмгектенген. 2005-2006 жылдары Ысык Көл облустук адвокаттар коллегиясында адвокат болуп иштеген. Ал эми 2006 жылдан 2016 жылдарга чейин Балыкчы шаардык сотунун судьясы жана сотунун төрагасы болуп эмгек өтөгөн. Ысык Көл областынын өрөөндө негизи төраганын орун басары жана судьялык кызматта 15 жыл иштеди. Көл өрөөнүн адилеттүүлүктү орнотууга жана мыйзамдуулукту сактоого салымы чоң. Эң биринчилерден болуп Ысык Көлдө адилеттүүлүк үйү ачылды. Сот жыналыш залдарында заманбап техникалар орнотулуп, иштер ачык айкын жүргүзүлүүдө. Жарандарга жана сот кызматкерлерине ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Замирбек Курамаевди мен мындай кесипкөй адам катарында ал ошо мыйзамдуулукту, калыстыкты, адилеттүүлүктү так сактаган ушундай принципиалдуу адам катарында билем. Анан ошол өзүнүн принципиалдуулугу менен өзүнүн ушундай сапаты менен азыркы учурда ушул кызматка дайындалды. Ошол кызматты татыктуу деп эсептейм. Ушул кызматты өзү азыр элдер көрүп атат. Ушул учурда ушул кызматты жакшыртып аткарып атат. Замирбек Курамаевди мен 1999 жылдан 2005 жылдары бир коллективде иштегендиктен билем. Ал кезде Каракол Ак Суу району биригип, Каракол шаардык сотунун төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Бирге иштеген мезгилде ал адамдын Замирбек Курамаевдин өз ишине дыккан мамиле, олуттуу мамиле жасаган, баскан турганын туккан, сааттай так жүргөн адам катары баалайм. Замирбек Курамаевич азыркы бийик даражага сот системасынын башына бүт сот
темасындагы тепкичтерди басып өтүп жеткен адис катары баалайбыз. Биз абдан кубанычтабыз ушун реформатор катары. Анткени Замирбек Курамаевич келгени көп өзгөрүүлөр болду, жакшы ийгиликтер, жетишкендиктер болууда. Сот аткарчылар бөлүмдөрүнө, ар бир районго, шаардык бөлүмдөрүнө автоунаалар берилди. Замир Курамаевич Базарбеков Балык шаар сотунда 10 жылдан ашык убакыт төрага болуп эмгектенип келген. Ошол 10 жыл аралыгында Замир Курамаевич менен Замир Курамаевичтин мыкты кесипкөйлүгү гана эмес, бийик адамдык сапаты менен, адилеттүүлүккө ыктаган айкөл мүнөзү менен койгон максатына жетүү үчүн бүт күч аракетин жумшаган жетекчи катары тааныйбыз. Замир Курамаевич соттун эмгек жааматынын арасында гана эмес, бүтүндөй Балык шаарынын элинин арасында урмат сыйга ээ болуп, жакшы ис калтырган мыкты жетекчилердин арасында өз ордун тапкан инсан жетекчи деп дагы билебиз. Ошондой эле көз карандысыз адилеттүү сот тутумунун калыптанышына дагы талыкпай өз салымын кошуп келе атат. Азыркы убакка чейин сот кызматкерлеринин материалдык техникалык камсыздануусуна дагы ар дайым чоң салымын кошуп келген.